Сөз Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичте. Чоң рахмат. Өткөн жылы октябрь айында бір резонанстуу, 2020 жыл октябрь айында резонанстуу бір жаңылык чыкты эле. Салык кызматы менен соцфонд 9 миллиард өлкөнүн бюджетине зыян келтирип атат деп Финполиция ошо мезгилде маалымат берди эле да. Булар сүйлөшүп алып бир кен казган компаниядан кошумча төлөмдөрдү, анан салыктарды албай артыкчылык берип койду. Ошондон 9 миллиард зыян келди деп. Ошол бойдон жым эле жок болду. Кандай бүт ушунун аягы? Нуржигит Кадырбекович, бул жерде сот процесстери болуп атыптыр. Мен сизге маалымат берип коем. Эми бейбечаралардын үлүшү өтө таза иштеңиздер, мен сизге ишенем абдан. Замыңызда абдан жакшы, мыкты специалист, көптөн бери таанышпыз, рахмат. Экинчиси болсо, өзү бир пенсионерге жакшы пенсия бериш үчүн 3 адам иштеш керек да, бир пенсионерге 3 адам иштеш керек. Бизде канча бул статистика? 0,8. Бир адамга бир адам да туура келбейби? Ооба. Анан биз эмнеге пенсияны көтөргүлө деп бир башкарды ортоп атабыз? Макул, анда үчүнчү суроо. Мына дивидендтер боюнча абдан карап чыктым мен, бюджет боюнча. Кайсыл компанияларда акцияңар бар, акционерсиңер? 14 ишканада, бирок эмес атын айта албайм. ДСП кылып мен сизге бере алам. Өзүнчө. ДСП кылыппы? Себеби карасаңыз, мына маалымат караштарында чыкты да, Международный аэропорт Манаска дагы экинчи акционер силер экенсиңер. 2019 жылы Манас аэропорту 2 миллиард 108 миллион 254 миң сом тапкан экен да. Анан ошондо санай келгенде деле мына көбүрөөк болуш керек эле. А сиздер болсо караңыздар, а дегенде 2020-га 127 миллион кылып атасыздар, 2022 20 миллион болуп атат, 2023 да 20 миллион болуп атат. Мынчалык эмне азайып кетти? 100 миллиондон көбүрөөк азайып кетип атат. Дивидендтерди карасаңыздар, мен тема боюнча берип атам. Саламатсызбы, Нуржигит Кадырбекович. Дивидендтерди биз алдын ала божомолдой албайт экенбиз. Просто прогноз берип атканда Кыргызстанда өзүңүз билесиз, пандемия болгондугуна байланыштуу көп акционердик коомдордун көрсөткүчтөрү түшүп кеткен болчу. Анан ошонун негизинде прогнозго азыраак мындай консервативный түрдө дивидендтер неме болгон да, заложить этилген. А так бирок практика 2021 жылдын практикасы боюнча кээ бир акционердик коомдордун немелери көрсөткүчтөрү в разы аябай эле жакшы өсүп, показательдерди көбөйүп кетти. Бир эле аэропорт Манасты алсак, быйылкы жылы 3 миллиарддын тегерегиндеги таза киреше берип атат. Ал эми дивидендтин суммасын определять эткени бул закон ченеминде 25%тен кем эмес акчаны выплата дивидендке жөнөтүш керек. Аны общий собраниянын чечими менен гана бекитилет. Ошондон кийин гана айта алабыз. Бул прогнозный данныйлар. Эгер көрсөткүчтөр жакшы боло турган болсо, мына күздө уточненияга келгенде балким бул показательдерди бийигирээк кылып алып келгенге туура болот. Ошо эле маалымат каражаттары жазып атат. Манас аэропортундагы силердин үлүшүңөр 8,146% экен. 2 миллион 358 миң 104 акция бар экен. Эми ошолорду санай келгенде 107 миллион 688 миң 920 сом киреше табыш керек экен да. Ошол туурабы? Бир эле Манас аэропортунан. Ал бул жерде укуктук ченемдик закон ченеминде бул номиналдык стоимость деп коет да. Аэропорт Манастын азыр бир акциясынын номиналдык стоимосу 17 сом 80 тыйын болот. Эгер 2019 жылкы иштеген результатына караганда, сиз айтып аткан логика менен кете турган болсо, 42 миллион сомдун эле тегерегинде болсо, аэропорт Манастын 19 жылдын результатынын эсебинен 107 миллион сом доход алганбыз. Бул деген ал номиналдык стоимостунан 2 эсе чоң көрсөткүчтү көргөзүп турат. Даже 2 эседен ашыгыраак көрсөткүчтү. Быйылкы жылы деле бул жерде ал убакта эми мындай болгондо 50%тен кем эмес түшкөн пайыздын доходтун пайызын дивидендке жөнөтүлгөн. Буну эми быйылкы жылдын эсебинен даже 3 миллиард ала турган болсо, аны
ошол общий собраниянын негизинде канча пайызы жөнөтүлөт, аны неме көргөзөт. Совет директоровдор рекомендация этип, общий собрание чечет. Бирок биздин үмүтүбүз бар, ошол 50%-тен кем эмес доход алабызго деген чечим кабыл алат деген ойдобуз. Макул эми. Кийинкиси транспортный расходы дейт, услуги дейт. Өткөн жылы 11,5 миллион экен, быйыл болсо 14,3 миллион. 3 секундтун жөнүндө кетип калды жакта. Эмнеге мындай көбөйүп атат дейм да? 22-ни сурап атасызбы? Ооба. Карасаңыз 3 миллионго көбөйүптүр. Азыркы күндө күйүүчү майдын баасы көтөрүлгөнгө байланыштуу биз ошондой пландаштырып атабыз. Түшүнүктүү. Прочие расходы дегенде 39 миллион коюпсуздар да. Бул эмнеге кетет булардын бардыгы? Расшифровка аябай керек да ошол жерде. Биз сизге расшифровка кылып берели, бул бир топ, бир кагаз лист болот да. Мунун бардыгын сизге. Машина оборудование 8,3 миллион. Айтор абдан суроолор көп. Тактап жазып жөнөтүп койсоңуздар мага. Рахмат.